Faberlic компаниясына қош келіңіз. Faberlic компаниясында стартовая программа Like Faberlic VIP консультант программасы жана драгоценная поездка аттуу акциялар камтылган. Старт программа 9 кадамдан турат. Демек, 9 жолу белек алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Жаңы кардар кайсы каталогдо заказ кетирүүнү чечсе, ошол каталогдун аркасындагы шартты аткарышы керек. Жаңы кардар алгачкы белегин экинчи заказында алат. Мисалы, алгачкы заказын 4-чү каталогдо жазып, жана ошол каталог бүткөнгө чейин төлөсө, 5-чи каталогдо эң аз дегенде 1100 сомго заказ жазса, белеги кошулат. Белекти алуу үчүн личный кабинетке киребиз дагы өзүбүзгө керектүү продукцияны заказ жазабыз. Заказды жазып бүткөн соң корзинабызга салабыз. Салгандан кийин автоматтык түрдө биздин белектин түшүп калганын көрүп жатасыздар. Окей. Кофе жана чай стартовая программа 1-чи шаг деп турат. Бул автоматтык түрдө түшүп калды. Эгерде белекти тандоо мүмкүнчүлүгү бар болсо, белек автоматтык түрдө кошулбайт. Белекти алыш үчүн адегенде биз 1100 сомдон кем эмес заказды жазабыз жана персональный акция бөлүмүнө өтөбүз. Дал ошол персональный акция бөлүмүнөн стартовая программа дегенди басабыз. Стартовая программага киргенден кийин бизге кайсыл продукцияларды тандап алсак болот, ошолор көрсөтүлгөн. Мисалы үчүн бул жерде туш деп турат. Туштун кандай өңүн тандап алабыз. Экинчиси подводка для глаз деп турат. Подводканын ар кандай түстөрү берилген. Бул учурда дагы каалаган түсүн тандап алсак болот. Губная помада, помаданда каалаган өңүн тандап алсак болот жана тональный средство. Өзүбүзгө жаккан өңүн түсүн тандап алгандан кийин применить деген жерибиз карайып калат. Мына ошол применитти басабыз. Ошону менен биз шаг белектердин бардыгын толук алып алган болуп саналабыз. Эскерте кетүүчү нерсе, ар бир жүрүп жаткан каталогдун белектери ар башкача болот. Бир каталог 21 күнгө же 14 күнгө созулат. Каталогдун тийиштүү убактысы каталогдун эң алдыңкы бетинден көрүүгө болот. Эгерде шаг белегиңиз бир жолу үзүлүп калса, 2500 сомдон кем эмес заказ жазсаңыз, автоматтык түрдө кийинки каталог белегиңизди ала аласыз жана старт программаңыз уланат. Алгачкы белегиңизди алууда наставниңиз менен кеңешип алганыңыз жакшы. Экинчи кадамдан 9-чу кадамга чейинки старт программанын шарттары менен таанышуу үчүн кийинки видеону көрүңүздөр.